Bizде мамлекетте бұл Ош Сулаймантауынан башқа өзгөн мамлекеттик тарих маданий музейінен башқа дагы толтура тарихи сыйына турган жерлер бар да, туурабы? Ооба. Эми биз туристтерди тартсак, бүт баарына мындай басым жасап, акча таап ошолорду мындай жандандырышыбыз керек. Реконструкция кылып, өзүңүз билесиз, туризмда бул өтө көп киреш алып келет. Оюңуз кандай ушуга? Башка толтура болот дагы? Ушул боюнча маданий министрлиги бар, бирок менин оюмча ушул музейлердин баары мындай дүйнөлүк ушул тажрыйба көрсөтүп атат. Бүгүнкү күнү жакшы музейлер бүт баары ушул пайда алып келе турган музейлерден бири болушат. Мисалы ушул Турцияды карасак же башка жерлерди карасак, бүт жерде пайда алып келе турган музейлер болуп атат ушул Москва шаарында. Биз да макулбуз ушул концепция менен сиздин сунушуңуз менен. Эгерде ушул кредит аркылуу же бюджет аркылуу бул маданий министрлиги өзү Маданият министринен барбы? Ким бар? Орун басар болосузбу? Айтып коюңуз, канча бизде тарыхый музейлер бар, жалпы республика боюнча? Саламатсыздар. Туура маселени айттыңыз. Албетте, музейлер, тарыхый жайлар туристтерди тартуучу эң негизги очоктор болуп эсептелинет. Анан негизи бизде республикалык бюджеттен каржыланган 68 музей бар азыр. Андан тышкары жергиликтүү айылдык маанидеги чакандагы айылдарда музейлерибиз бар. Негизи 68 ушу республикалык бюджеттен каржыланган райондук деңгээлдеги, областтык деңгээлдеги, республикалык деңгээлдеги жана ошондой эле эл аралык маанидеги музейлерибиз бар. Ушулар боюнча музейлерди жакшыртуу боюнча, жандандыруу боюнча, реконструкция кылуу боюнча кандай иш-чаралар жүрүп атат азыркы учурда? Маданият министрлиги учурда азыр ушу музей тармагындагы музей ишин өнүктүрүү боюнча программа иштелип чыгып атат. Сиз туура маселени белгиледиңиз. Эми инфраструктуралык оңдоп түзөөлөргө муктаж дээрлик көпчүлүк музейлерибиз ошондой чоң оңдоп түзөөлөргө муктаж. Өзүңүздөр билесиздер, Борбордогу ушу тарых музейи бизден азыр дүйнөлүк бакы стандарттарга ылайык келген эң негизги музейлерибиздин бири. Ушул гана музейибиз азыр мындай эл аралык талаптарга жооп берет. Калган музейлерибизди дагы ушундай деңгээлге алып келгендей иштерди жүргүзүшүбүз керек. Ушул Сулаймантоо музей комплексинин дагы ушу этнографиялык, тарыхый археологиялык музей ушу дүйнөлүк банктын каржылоосу менен азыр толук реконструкциядан өткөн жатат. Бул абдан бизди кубандырат. Өзгөн музей комплексинде дагы жаңы музей курулган жатат азыр. Ушундай эл аралык стандартка жооп берген музейлердин катарын ушул эки объекттеги чоң музейлер дагы толуктайт деп азыр ишенип турабыз. Анан албетте дагы бул ишти, дагы бул жата ишти сиз белгилегендей биз улантышыбыз керек. 68 тарыхый музейлер бар экен, Мына ушул жерде отурган баарыбыз чет өлкөгө командировкага барабыз, сөзсүз түрдө музейлерге кирип атабыз да. Ошол жерде көрүп атабыз туристтерди. Атайын келип музейлерге кирет. Биз чет өлкө Европаны айтпай эле коелу, биз кошуна Өзбекстандан үлгү алышыбыз керек. Ошолордон үйрөнүшүбүз керек. Ушул боюнча сиздер катуу иштеп чыгыңыздар. Тарыхый музейлерди баарын жандандырыш керек. Андан тышкары баягы сыйына турган жерлерибиз бар. Ошолорда баарын жандандырышыбыз керек да, туристтерди тартышыбыз керек биз. Ушу боюнча иштеп чыгыңыздар. Министр Улан Бердибаев, маданият министри бир келсе жакшы болот эле ушундай. Биринчи окууда карап атпайбыз. Негизи өзү маданият министри өзү келгенде азыр жакшы болот эле. Биз өткөндө эле айттык эле, макулдашуу болгондо министр өзү келсе, анан кийин орун басарлар келе берсин деп. Эмикиде сөзсүз түрдө министрдин катышуусун талап кылалы. Рахмат.